Саламатсыздар урматтуу менин окуучуларым. Кайрадан сиздер менен кыргыз тили сабагы 7-класс. Балдар, буга чейин биз силер менен байламталардын маанисине карай бөлүнүшү деген темалар менен таанышканбыз. Байламталар маанисине карай кандай топторго бөлүнөт? Байланыштыргыч, божомолдогуч, каршылагыч, себеп натыйжалагыч, салыштырма жана шарттуу. Булардын ар биrini сүйлөм түзгөнсүңөр, онлайн түрүндө тапшырмаларды аткаргансыңар. Бүгүн силер менен жаңы тема өтөбүз. Сабактын темасы бөлүкчөлөрдүн маанисине карай бөлүнүшү. Сабактын максаты бөлүкчөлөрдүн маанисине карай бөлүнүшү менен таанышасыңар. Алардын сүйлөм тизмегинде аткарган кызматын үйрөнөсүңөр. Ооздеги жана жазуу кепте бөлүкчөлөр туура колдонууга көнүгөсүңөр. Кыргыз тилин кадырлоого, сүйүүгө тарбияланасыңар. Бөлүкчө деген эмне? Балдар, ушул жерден биз өткөн темаларга кайрадан көңүлүбүздү бурабыз. Буга чейин биз кызматчы сөздөр деген теманы өткөнбүз. Кызматчы сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшүнө биз бир нече түрлөргө бөлүнөрү менен таанышканбыз. Алардын ичине бөлүкчө деген кызматчы сөз кирерин да силер билесиңер. Бөлүкчө тууралуу маалымат алгансыңар. Бөлүкчөлөргө кайсы сөздөр кирерин дагы силер билесиңер. Силер бөлүкчөлөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзгөнсүңөр. Бүгүн биз дагы бөлүкчө тууралуу кеңири түшүнүк алып, бөлүкчөлөрдүн маанисине карай бөлүнүшү тууралуу кенен маалымат алабыз. Демек, бөлүкчө деген эмне? Кайрадан чогуу эсибизге салалы. Бөлүкчө байламта менен жамдоочко караганда башка функцияны аткарат. Анткени байламта менен жамдооч сөздөрдү өз ара тутумдаштыруу үчүн кызмат кылса, бөлүкчө айрым сөздөргө же бүтүндөй сүйлөмгө кошумча маани киргизүү кызматын аткарат. Мисалы, бул кадам иш жүзүнө ашканда гана өз жыйынтыгын берет. Демек, бул жерде гана деген бөлүкчө катышып турат. Бул демек, гана деген бөлүкчө сүйлөмдү байланыштыруу же болбосо сөздөрдү өз ара тутумдаштыруу кызматын аткарган жок. Бул кайсы бир сөзгө кошумча маанилүү берүү кызматын аткарып жатат. Же болбосо бул кадам иш жүзүнө ашканда гана жыйынтыгын берери тууралуу ойду толуктап жатат. Демек, сүйлөмгө кандайдыр бир маани киргизип жатат. Демек, бөлүкчө айрым сөздөргө же бүтүндөй сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маани киргизген сөздөр бөлүкчөлөр деп аталат. Бөлүкчөлөрдүн маанисине карай бөлүнүшүнө токтолобуз. Бөлүкчөлөр маанисине карай кандай топторго бөлүнөт? Көңүлүңөрдү буруп, жакшылап балдар түшүнө алабыз. Бөлүкчөлөр төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт. Биринчи, чектегич бөлүкчө. Чектегич бөлүкчөгө гана, эле деген сөз кирет. Экинчи, күчөткүч бөлүкчө. Күчөткүч бөлүкчөгө эң, абдан, аябай, өтө деген сөздөр кирет. Үчүнчү, аныктагыч, тактагыч бөлүкчө. Бул бөлүкчөгө да, деле, так, нак деген сөздөр кирет. Төртүнчү, салыштырма бөлүкчө. Салыштырма бөлүкчөгө куду, кадим деген сөздөр кирет. Бешинчи, ырастагыч бөлүкчө. Ырастагыч бөлүкчөгө ооба, да деген сөздөр кирет. Тангыч бөлүкчөгө эч, турсун, турмак, тургай деген сөздөр кирет. Жетинчи, сурама бөлүкчөгө ыя, и, деген сөздөр кирет. Сегизинчи, божомолдогуч бөлүкчөгө го, бейим деген сөздөр кирет. Демек, балдар, бөлүкчөлөр маанисине карай 8 топко бөлүнөт экен. 8 топтун өзүнө тиешелүү аткарган кызматына карата
берген маанисине карата жогоруда биз айткандай сөздөрдү бөлүп көрсөттүк. Эми ушуларды өзүнчө мисал түрүндө сүйлөмдөрдөн ажыратып дагы тереңирээк түшүнгөнгө аракет кылабыз балдар. Мисалы, чектегич бөлүкчү кандайдыр бир затты же белгини же кыймыл-аракетти башкалардан бөлүп, ажыратып, чектеп көрсөтөт. Мисалы, биз эрежени сактоо менен гана карантинди жеңебиз. Демек, бул жерде гана деген чектегич бөлүкчү болду. Биз эрежени сактасак гана карантинди жеңерибиз тууралуу ойду чектөө менен айтылып жатат. Экинчи, күчөткүч бөлүкчү. Айкашуучу сөздүн мааниси өтө күчөтүлүп, ашырылып көрсөтүлөт. Мисалы, Асан өтө акылдуу адам көрүнөт. Демек, бул жерде өтө деген күчөткүч бөлүкчү акылдуу деген сөз менен байланышып, айкашып, Асандын өтө акылдуу адам экендигин туюндуруп жатат. Үчүнчү, аныктагыч тактагыч бөлүкчү. Айкашкан сөздүн маанисин аныктап тактап турат. Мисалы, аш шылтоону айтасында жүрөсүң. Сен деле ал ишти аткара аласың. Демек, кайсы убак болсо дагы аш шылтоону айткандыгы тууралуу тактап жатат. Же болбосо экинчи жактагы адамга карата кайсы бир ишти аткара ала тургандыгы тууралуу дагы тактап айтып жатат. Төртүнчү, салыштырма бөлүкчү. Бир нерсени экинчи бир нерсеге окшоштуруу маанисин кошумчалайт. Мисалы, Айгүл Куду атасынча чынчыл мүнөздүү кыз болгон. Демек, Куду деген бөлүкчү Айгүлдүн атасына кандайдыр бир мүнөзү, чынчылдыгы окшош экендигин салыштыруу маанисинде айтылып жаткандыгын балдар силер түшүндүңөр. Бешинчи, ырастагыч бөлүкчү. Айтылган мазмунду, фактыны сүйлөөчүнүн эп көргөндүгүн, макул тапкандыгын, ага кошулгандыгын билгизет. Мисалы, ооба, чындап силердин айткандай болду. Демек, бул жерде экинчи тараптагы адамдардын айтканына сүйлөп жаткан адамдын кошулгандыгы тууралуу ой айтылып жатат. Алтынчы, тангыч бөлүкчү. Айтылуучу ойду таануу, жокко чыгаруу маанисин кошумчалайт. Мисалы, бул кылган ишиң эч туура эмес. Демек, тангыч бөлүкчө кандайдыр бир ойду таануу, жокко чыгаруу, же болбосо ага кошулбагандыгы тууралуу ойду толуктайт. Демек, бул жерде эч деген бөлүкчө бул сүйлөмдө ойду же болбосо ошол ойду жокко чыгаруу маанисинде айтылып жатат. Жетинчи, сурама бөлүкчү. Суроолуу мүчө Б катышкан сүйлөмдөр менен байланышта болуп, кадыресе суроо, таңдануу, кекетүү маанисин билгизет. Мисалы, зарылбы келип калганбы? Бул сүйлөмдө ыя деген бөлүкчү суроо иретинде суроо маанисин туюндуруп жатат. Сегизинчи, божомолдогуч бөлүкчү. Сүйлөөчүнүн божомолдоосун билдирет. Мисалы, карантин бүтөрүнө аз калды го дейм. Демек, бул жерде го деген бөлүкчү карантин бүтөрү тууралуу так маалымат айтпаса дагы бүтөрүнө аз калгандыгы тууралуу божомолдоо ойду билдиргендигин көрүп турасыңар балдар. Демек, балдар, бүгүн силер менен биз бөлүкчөлөрдүн маанисине карай бөлүнүшү менен тааныштыңар. Ар бирине кыскача сүйлөмдөрдү мисал келтирүү менен маанисин ажыратууга, же болбосо өзгөчөлүктөрүн ажыратууга аракет кылдык. Силер бул теманы китебиңерден, окуу китебиңерден дагы бир сере карайсыңар дагы ушул темага карата берилген көнүгүүлөрдү жазуу түрүндө иштейсиңер. Ошондой эле дагы бир силерге тапшырма, бөлүкчөлөрдүн түрлөрүнө ылайык сүйлөм түзгүлө.
бул сүйлөмдөрдү онлайн түрүндө жөнөтөсүңөр. Балдар, ушун менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.